Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев 22 апрелде Бишкектеги маалымат жыйында жаңы тарифтин 3 категориясына төлөмдөрдү түшүндүрүп берди. Биринчи категория бул аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Ушул жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр. Экинчи категория бул алыскы райондордо, тоолуу райондордо, жашоо шарты оор райондордо жашаган жарандар. Калган керектөөчүлөргө 20 жылдын өздүк наркы менен тариф сунушталат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 110 000 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Бирок тарифтик көтөрүүгө байланыштуу алар дагы атайын адистер аркылуу такталат. Министр мырза Кыргызстанда энергетика тармагы өтө оор кырдаалга кептелгенин, төлөмдөрдү көтөрүү зарылдыгы жаралганын кошумчалаган. Талаптагыдай деңгээлине келтирүү үчүн өтө чоң каражат жумшалат. Облус калкын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылып келе жаткан Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы Аскар Соронбаевдин белгилөөсүндө алардын карамагында турган аба чубалгыларын, электр мамычаларын дээрлик 53% ашуунун эскирип, өз мөөнөтүн өтөп бүткөн. Аба чубалгыларын жана трансформат пункттарды эгер алмаштырууга биз эсептеп көрсөк, азыркы нарк менен, бүгүнкү нарк менен эсептеп көрсөк, 4 миллиард сомго жакын акча кетет экен. Ал эми биз капитал курууга жылына болгону ушул 20-25 миллион сомго гана жетпеген акча биздин мүмкүнчүлүгүбүз бүгүнкү ушунда да эми өзүңүз карай берсеңиз болот да. Бул бир кандай бир дагы кыска аралыктын ичинде эле мында аябай катуу баягы бир оор акыбалга келип калышыбыз мүмкүн да. Тарифтерди көтөрүү жагдайын чоң маселе кылуунун кажети жок дейт адис. Анткени Кыргызстандагы электр энергиясына болгон төлөм дүйнөдөгү эң арзан төлөм деп эсептелет. Маселе мында деле эмес, башкысы бул тармактагы абалдан чыгуунун жолун табууда. Бардык нерсе кымбаттап атат да. Биз ошо ремонтко ала турган жабдуулардын баары кымбаттап баратат да. Баары кымбаттап баратат. А биздин электр энергиябыз ошончо эле турат. Ошон үчүн жанагы мен айткан аз эле көлөмдө мүмкүн болуп атат да бүгүн биз оңдогонго. Ошон үчүн бул азыркы тарифте биз аны оңдой албайбыз дагы. Жалпы эле элибизге кыйын болушу мүмкүн да. Электр энергия көчүп, келечеги кыйын болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Ошон үчүн ошонун алдын алуу максатында бул туура азыр кеч болсо дагы азыр ушундай чечим кабыл атат. Мен ойлойм, бардык телекөрүүчүлөр муну туура түшүнөт деп ойлойм. 40 жылга чукул бул тармакта иштеп дасыккан Төрөбек Дыкканов энергетиканын абалы мындан 10 жыл мурун эле кыйын абалга түшүп калгандыгын айтат. Белгилөөсүндө эскирген жабдыктарды пайдалана бергенден абал оң жакка өзгөрбөйт, башаламандык жаралуусу ыктымал. Ошондуктан бул тармактагы реформалоо иштерин коомчулук түшүнүү менен кабыл алганы оң. Электр жабдууларын, анын объектилери, көмөкчү ордондор союз мезгилинде курулгандар да негизинен. 80-90% ошо энергия объектилер союз мезгилинде курулгандар. Эгемендик жылдары аз эле процент, көп болсо 5-10% курулду. Азыркы мезгилде бул эми баягы өзүнүн кызматы, срок службы деп коебуз, ошол жетип бир нечеси актап, азыр эми авариялык мезгилге келип калган мезгилде муну мен айтпасам элдин баары эле билет. Энергетиктер деле билет, жумурай журт деле билет. Ал эми тариф маселесине келгенде бул маселе менин оюм боюнча мындан бир 10-15 жыл мурда эле кичине каралыш керек эле да. Президент Садыр Жапаров энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин өзгөртүү сунушталып жатканын 21 апрелде жарыялаган. Ал аз камсыз болгондорго жана тоолуу райондордо жашагандарга арзан тарифти калтырып, калган катмарга бааны жогорулатуу керек деп эсептерин билдирген. Тагайбек Акматов, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.